Ассаламу алейкум, урматтуу бак өстүрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге тамырлар боюнча сүйлөшөбүз. Клон тамырлар жана ошондой эле уруктуу тамырлар боюнча сүйлөшөлү. Бүгүн сабакта мына ушул тамырлардын кандай мүнөзгө экендигин көрөбүз. Биринчи 3 катарда Эдабрис, Гизелия 5, Гизелия 6 тамырлары булар столбага байлана турган, зым менен байлана турган тамырлар болуп эсептелет. Анткени тамырлар майда тамыр болгондуктан жерге жакшы жайгаша албайт, кээде шамалда же болбосо мөмөсүн көтөрө албай, же суу коюлганда жыгылып калышы ыктымал. Ошондуктан жакын аралыкта тигилет, 2-4, 2-3 ушундай жакын аралыкта тигилет. Тагын 1 гектарга кеминде 1,5 миң, 2 миң көчөт батырса болот. Булардын бойлору анчалык бийик болбойт. Булардын бийиктиги кеминде 3-4 метр кармаса болот. Андан кийин Максима 14, Гизелия 12 деген тамырлар. Крымск 5 же болбосо азыркы высыл экилерди дагы ушуларга салыштырсак болот. Булардан бир аз кичинекей болушу мүмкүн. Алар оор топурактар үчүн жакшы ыңгайланышкан. Анча-мынча суукка, анча-мынча суусуздукка дагы чыдай алат. Максима 14 тамыр бул туздуу жерге, таштуу жерге, ошондой эле суусу азыраак жерлерге дагы жакшы тамыр болуп саналат. Негизинен бул Баткендин таштактуу жерлерине, Ысык көлдүн таштактуу жерлерине, Жалал Абад Оштун дагы ошондой таштуу жерлери болсо, шагалдуу жерлерге тиксе болот. Андан кийин Кольтта келатат тамырлар. Кольттогу гиластар булар Максимадан бир аз жогорураак болот. Булардын бийиктиги буларды 5-3 эксе болот. Айтмакчы, Максима 14төр дагы 5-3 максималдуу тиксе болот. Минималдуу 4-3 кылсаңыздар болот, бирок техника кире албай калышы мүмкүн. Эгер өзүңүздүн эле ата мекендик сорттордон кыламын, жаңы бутоодо кыламын десеңиздер, жакыныраак тигесиздер. Жок, мурдагыдай эле кылам десеңиздер, анда 7-7, 7-6 тамырда кылсаңыздар болот. Булар Мазарт, кадимки эле Магалепка, сиздер айтып жүргөн Махлевка деп коесуздар го ушул тамырлар. Ошондой эле Максима 60, Максима 2 ушундай тамырлар бар. Булар мүмкүн болушунча аралыктарын жакындатуу менен бутоо формасына салсаңыздар болот. Мисалга испандык куст же болбосо KGB ушундай формаларды өстүрсөңүздөр болот. Анан мына башында айтып кеткен 3 тамырды буларда түз өстүрсөңүздөр жакшы болот. Бир лидерлүү жосом степ лидер кылсаңыздар дагы болот. Мына ушундай өзгөчөлүктөр да болот тамырлар. Сиздер менен Бак Өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.